Бишкектин аптаптуу ысыгынан качып тоону көздөй болгону 1 сааттай жол жүрүп укмуштуудай кооздукту көрүүгө болот. Бул жерде Ала Мүдүн районуна караштуу Чуңкурчак капчыгайында Көгүчкөн булагы жайгашкан. Жаратылышты көрүүдөн сырткары активдүү эс алып кеткенге да шарт түзүлгөн. Алардын бири бул Асма көпүрө. Жүрөми биз дагы бул көпүрөгө чыгып көрөлү деп алдыны көздөй жыла баштадык. Операторум Даниярдын бийиктиктен коркоорун унутуп калыптырмын да. Бас эле бас деп келатам. Достор, Даниярдын бул жерде коркконун көрсөңөр, күлкүңөр келмек. Ооба, мен дагы күлдүм. Башың айланбайт, бас эми, келе бер. Шамал болгондо көпүрө кыймылдап, өзгөчө эмоция тартуулайт экен. Көпүрөнүн узундугу 90 метр, ал эми бийиктиги 94 метр. Көпүрөнүн салынганына 2-3 жылдай болду. Вот так я сначала захожу, смотрю на троса, нет ли никаких повреждений, смотрю на сетку, на доски, чтобы не было. Күн сайын көпүрөнү ачаарда бир сыйра текшерип чыгабыз. Коопсуздугу жөнүндө ойлонбой деле койсоңор болот. Бул көпүрө темирден жасалган, 16 тоннаны көтөрөт. Бирок биз стандарт боюнча 8 кишиден гана кое беребиз. Этих железок и держится трос. Достор, аябагандай деле коркунучтуу эмес, жөн гана ылдыйды карабаш керек экен. Асма көпүрөнү эптеп өттү кошойт, эми панораманы көздөй бет алабыз. Шаарга жакын болгондуктан бул жерге эс алууга келген жергиликтүү тургундардан тышкары туристтердин да саны арбын. Как там сверху, красиво? Очаровательно. Очень. Очень красиво. Красиво? Да, обалденная панорама, очень красиво. Бийиктикке көтөрүлүп баратып чарчап да калат экенсиң. Мына ошентип өйдөгө эптеп көтөрүлүп чыксаңыз, укмуштуудай кооздукту көрөсүз. Мына бул үй бүлө Красноярск шаарынан келишиптир. Албетте биздин кооз жаратылышыбыз менен суктанып бүткөй ятышат. Бул жаратылышты эстеликке сактап калгыла деп сүрөткө да тартып койдум. Так, раз, два. Караңыздарчы, кандай кооздук. Мына бул жерде дагы атайын панорама ачылыптыр. Кадимкидей өзүңдү жакшы сезип, табияттан эргүү алат экенсиң. Достор, мынакей ушундай кооз жерлерге келгенде сөзсүз түрдө аркаңыздардан жыйнап, тазалап кеткенди унутпаңыздар. Айсулуу Асанбекова, Данияр Амантуров, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.